Борбордук шайлоо комиссиясы 11 декабрда өткөн шайлоо жана референдумдун алдын ала жыйынтыгын чыгарды. Ага ылайык баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү колдогондордун добушу 955.540, ал эми каршы болгондордуку 184.816 болду. Жергиликтүү кеңешке өткөн шайлоолордо 17 шаарда бийликчил КСДП партиясы эң көп добуш ала алды. Негизги күрөш жүрөт делген Бишкек шаарынын шаардык кеңешине алдын ала 5 партия КСДП, Республика Ата журт, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан өттү делди. Шайлоонун расмий жыйынтыгы азырынча чыга элек. 12 декабрга карата БШКга добуштарга байланыштуу маалыматтардын 98% эле түштү. Андыктан азырынча расмий жыйынтык чыга элек. Ошентсе, шайлоонун өткөрүлүшү боюнча БШК өзү баштап жыйынтык чыгарууда. Эркин добуш берүү үчүн биз бардык шарттарды түзүүгө аракет кылдык. Айрым кемчиликтер болду, айрым шайлоочулар өздөрүн тизмеде табышкан жок же участкадан идентификацияда өтпөй калды. Бул кемчиликтер боюнча биз иштейбиз. Кийинки шайлоого бул кемчиликтер болбосун деп бир иш-чараларды көрөбүз. Деди шайлоо маалында кеткен кемчиликтер боюнча БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Чынында эле быйылкы добуш берүү шайлоочулардын эсинде техникалык мүчүлүштүктөр менен кала тургандай. Биометриканы аныктоочу жабдуулардын иштебей калышы, электрондук үкөктөрдүн бузулушу, өңдүү өксүктөр ар бир 4-чү шайлоо участогунда катталды. Бул тууралуу шайлоонун жыйынтыгы боюнча өткөн маалымат жыйынында Демократия жана Жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлдөрү билдиришти. Коалициянын өкүлдөрү жалпы Кыргызстан боюнча 700дөн ашык шайлоо тилкесинде добуш берүүгө көзөмөл салышкан. Не выдавали, например, протоколов автоматически считывающих урн. Байкоочуларга протоколдор берилбей, добуштарды текшерүү контрольнылар келишпей жатты. Электрондук үкөктөрдүн жыйынтыктарын кол жазма протоколдорго түшүрүшүп атышты. Бул албетте эреже бузууга жатат. Они просто переписывали в протоколы ручного подсчета голосов. Ошондой эле аталган коалиция бир катар добушканаларда студенттерди жабырт алып келген учурлар кезиккенин жана алар мугалимдердин көзөмөлү менен добуш бергенин маалымдоодо. Мындай көрүнүштөрдүн баарына акт түзүлүп, прокуратурага өткөрүлүп берилди. Мыйзам бузуу демекчи. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 11 декабрда өткөн жергиликтүү кеңешке шайлоолордо жана баш мыйзамды өзгөртүү боюнча өткөн референдумда жалпы республика аймагында 27 фактысы катталган. Ички иштер министрлигинин билдиришинче, шайлоо күнү добуштарды сатып алуу, бейбаштык кылуу жана үгүт жүргүзүү аракеттери болду. Булар негизинен адамдардын добушун сатууга аракет жасоо Бишкек шаарында, Чүй областында, андан сырткары Бишкек шаарында, анан Ош шаарында жанакы жарандарды шайлоо участокторуна автомашиналар менен ташып келүү боюнча, андан сырткары мыйзамсыз агитация жүргүзүү иштери, ошондой эле дагы айтып кете турган нерсе Жалал Абад областынын Базар Коргон районунда айылдык кеңешке сот тарабынан издөөдө жүргөн жарандагы шайлоого кандидат катары келген экен. Ошол жерде милиция кызматкерлери карап аныктаса 2016 жылдын майында ошол тааныштарынан бир автомашинасын алып сатып жүрүү акчасын бербей кылмыш иши козголуп, материал сотко жөнөтүлгөн экен. Сотко келбегендигине байланыштуу ошол сот издөө жарыяланган. Эң негизги айта турган калгандары боюнча кээ бир маселелер боюнча материалдарын топтоп туруп жергиликтүү шайлоо комиссияларга жөнөттүк. Айрымдары боюнча бүгүнкү күндө текшерүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ошентсе да бейөкмөт эсептелген Таза шайлоо ассоциациясы майда мыйзам бузууларды эсепке албаганда жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдум мурдагыларга салыштырмалуу таза, акыйкат өттү деп билдирди. Ошону менен катар эле ассоциациясынын директору Тагир Осмоналиев жабдуунун айынан жана туура эмес уюштуруудан улам айрым жерлерде добуш берүү үзгүлтүккө учураганын кабарлады. Идентификация отпечатков пальцев по биометрике. Биометрика боюнча бармак танууда деги эле бардык шайлоо тилкелеринде техникалар иштебей калып атты. Буга байланыштуу шайлоочулар топтолуп калып, көпчүлүгү өз кезегин күтүп отурбай кете берип жатышты. Эгерде андай болбогондо шайлоого карата катышкандардын саны мындан жакшы болмок эле. Если бы этих сбоев не было бы, возможно, количество избирателей, принявших голосование, оно было бы чуть-чуть больше. Деди Тагир Осмоналиев. Негизинен шайлоого дүйнөнүн 25 өлкөсүнөн 200 байкоочу көз салды. Жана алар майда мүчүлүштүктөрдү эсепке албаганда добуш берүүнүн жүрүшүнө оңунан баасын беришти. Белгилей кетчү жагдай.
11 декабрда өткөн добуш берүүгө быйыл Кыргызстан тарыхында биринчи жолу Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары болгон жок. Бул жолу ЕККУ Кыргызстандагы жергиликтүү кеңештерге шайлоого жана референдумга байкоочуларын жиберүүдөн баш тартты. Муну уюм Өзбекстан өңдүү бир катар өлкөлөрдөгү шайлоого да барганы жаткандыгы адистер тартыш болуп жатканы менен түшүндүрүштү. Бирок айрымдар ЕККУнун бул кадамынан саясат негиз көрүштү. Эске салсак, буга чейин кыргыз бийлиги ЕККУ июнь коогасын уюштурду делгендердин бири. Издөөдө жүргөн Кадыржан Батыровго сөз сүйлөөгө аянча түз берди деп уюмдун Бишкектеги борборунун макамын төмөндөтөрүн билдирген эле. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 11 декабрда шайлоо боюнча республикалык штабтын акыркы жыйынында жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо жана референдум таза, ачык, заманбап технологияларды колдонуу менен уюшкандыкта өткөнүн айтты. Бардык саясий күчтөргө өздөрүнүн оюн, максаттарын, программаларын элге жеткизгенге бирдей мына шарт түзүп берди. Шайлоого шарт түзүп бергенге катышкан биздин бардык өкүлдөргө ыраазычылык билдирем, деди өкмөт башчы. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо 22 шаарда болду. Ага жалпысынан 35 саясий партия катышты. Ал эми 389 айылдык кеңешке 18 миңден ашуун талапкер катталган. 300-938 талапкер саясий партиялардан, калганы өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер болушту. Референдум аркылуу Конституцияга кирген өзгөртүүлөр боюнча эми Кыргызстанда премьер-министрдин ыйгарым укуктары көбөйүп, жогорку кеңештеги кайсы бир маселелерде кыскарат. Эми парламенттеги көпчүлүктөн чыгуу процедуралары татаалданып калды. Өкмөт башчы жана вице-премьер-министрлер бир эле убакта парламентте мандатка ээ боло алышат. Референдумда көпчүлүк баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү колдогон менен чынында эмнеге добуш бергени анча түшүнбөгөнү 11 каналынын сурамжылоосунан белгилүү болду. Скажите, пожалуйста, вы проголосовали за или против поправок в Конституцию? За, конечно. Ну, можете рассказать? Ну, хочется, чтобы изменения были в лучшую сторону. Спасибо большое. А вы ознакомились с этими поправками в Конституцию? Знаете, какие поправки вносятся? Ну, так я знаю, но полностью нет. Ой, я не знаю, но я за Атамбаева проголосовала. За. А вы ознакомились с поправками? Вы знаете, какие Да, поправки вносятся вообще? да. Детально ознакомились? Нет, не детально, но приблизительно так. Против проголосовал? А почему? Ну, как сказать? Ну и так тяжело же. Сейчас, если будет, потом вообще будет по-другому. Я не могу сказать, но она так и она и будет по-другому все. А вы ознакомились с этими поправками, которые хотят ввести? Конечно, ознакомился. Детально, да? Да, детально все, я голосовал. Ну, не знаю. Вы вообще ознакомились с этими поправками? Да. Немножко только немножко. Ну, полностью еще нет. За. За? А можете объяснить, почему? Ну, не знаю, я так думаю, что будет лучше, надеюсь на лучшее. А вы ознакомились с этими поправками? Знаете, какие поправки вообще вносятся? До конца нет. И референдум? Да, референдум. Да, За? А вы конечно. можете объяснить, почему? Потому что нравится нам эти их закон новые. Ну, вы с ними ознакомились, да? Да, Вы прочитали да. эти поправки? Не, да. Наверное, нет, скорее Против? всего. Конечно, против. А почему? Каждый раз сколько его можно менять-то? От этого в нашей жизни не лучше становится. То, что она без конца меняется. За. За? А почему, можете объяснить? Чтобы нам что хорошо было. И нас тоже каждый раз поддерживали, чтобы какой-то полисы были нам. А вы знаете, какие поправки вносятся в Конституцию? Вы прочитали? Там, что ли? Ну, вообще, вы смотрели? Я не читала. Без очков не вижу, честно говорю. Очки забыла. Ну, я голосовал за. Да. Почему? За реформу. Ну, как бы... Я как бы вот смотрел вот эти все перемены, вот, ну, разные, вот, каждый год разные перемены бывают, вот. Ну и вот как бы пересмотрел все статьи, получается, которые, ну, именно какие статьи вот будут, ну, изменены, вот. Вот и исходя из статей, вот, ну, измененных, я проголосовал за. Я против. Против? Да. А почему? Не знаю. За. За? А можете объяснить, почему? Не могу. А вы вообще ознакомились с этими поправками? Вы знаете, что конкретно вносится? Измену Конституции, что ли? Да. Ну да, знаю, но не могу объяснить, честно. За. А вы? Ну, мне кажется, что это каждый в секрете может держать. Ну, в принципе, да. А вы можете объяснить, почему вы проголосовали за?
Могу объяснить. Ну, может быть, если будет перемена в стране, то жить будет лучше. Надеемся на лучшее все-таки. Знаете, какие поправки вносятся? Вы с ними Да. ознакомились? За, конечно. А можете объяснить, почему? Ну как, хотим изменения. А вы знаете, какие именно поправки вносятся в Конституцию? Ну, вроде читала. Читали, прям детально ознакомились? Нет, так поверхностно. В основном по телевизору.